Assalamu alaikum dostlar, катталчылар. Бүгін біз Өскен экебиздин жанындабыз. Ишеничтүү да бир ат чыгарып атат. Азыр ушул ат менен таанышабыз. Кандай ат? Негизгиси улактын аты экен достор. Бою дагы чоң эмес, кичинекей эле ат, бирок улагы келеси өтө ишеничтүү ат экен. Ушул торат менен таанышабыз азыр. Анда эмесе достор, чыгарылышты баштадык. Бул жакта аттын ээси Өскен экебиз турат. Өскен эке, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз, тынчсызбы? Жакшы. Жакшы. Бу ат менен анда тааныштырайлы. Кандай ат? Күчтүү ат бага? Аттын улагы зор ат экен. Өзү да чаап, жeenим ат эле. 2 жылдан бери көрүп, сатпайт эле да. Өзү келип калды, сатамай акчаны алып коюм деп. Ана. Өзү келип калды. Эмне, өзү бир жака кетип атабы эмне? Ооба, өзү эсеге кетти. Өскен эке, мында мурунку чыгарылыштагы аттарыңыз эмне болду бу? Кандай болуп атат өзү негизи? Содалар. Аттардын баарын сатып бүттүм. Не, алган адамдар разы элеби? Ооба. Пока бирөө жалып кыла элек да, баардыгы жакшы экен. Жакшы эле. Алгандар чаап көрүп атат. Сатып жүргендер Кошо булакка барып чаап көргөндөрдү көрүп атам өз көзүмдөн. Бирөө жалып кылбады да. Окей. Өскен эке, буну деле сиз өзүңүз салып көрүп, чаап көрүп дегендей турган турпатын баарын билесиз да? Ооба. Аттын, а? Муну 2 жылдан бери көрүп жүрөм өзүм. Муну сосед айылман болот оны сайма. Ооба, эми жана айтып кол менен келип калгандарды точно билбейсиң да. Жана айтып салып көрмөйүнчө айтыш кыйын. Эми бул өзүңүздүн жээнимки дедиңизби? Ооба, жээнимдин аты болот. Жээнимдин атынан 2 жылдан бери улакка чыгып жүргөнүн өзүм ham көрүп жүргөм. Анан бүгүнү канчасы болду? 2сине болдубу? Кече 2синде улакта болду. Ошондо ону Кумаш палван чапты. Өзүбүздүн Кумаш палван. Кумаш. Тааныгандар болсо ошондон сураса болот. Анан Кумаш ака бир келе минейин деген бойдон улактын акырында берди. Сары жайыкта улактабы? Мен деле тартканы бардым эле адашып. Кышага кетип калсынбы? Адырдын чокусунда жүрдүм да. Албайбы? Ооба, акыры анан кийин айла жок кайткан туура келди. Толук жетип бара албадык. Башка жол менен кетип калдык да. Мынакей достор, бул тораттын кличкасы бар бака? Тораттын кличкасын Какы деп өздөрү ушу Какы деп коюп алган эле. Анан өз тагы хандын уругунан деген. Бекеринен Какы деп коюлбаптыр да? Ооба. Какынын баласы эмес билбейм, бирок атын Какы деп кличкасын Какы коюп алган. Анан бирок хандын уругу бу. Мынакей достор, Какы экен. Какыны билесиздер. Жакекенин аты болгон. Жеңшекенин атын шеригинин балдары экен бу. Сүлүк каранын шеригинин балдары экен да ошондо. Ошо жеңшекенин сүлүк карабы, ошонун шеригинин балдары. Жакшы. Мынакей ханга барат экен туугандар. Кабак башы, моюну, көкүрөк төшү, тамганы дагы келиштирип баскан экен. Алыстан эле тааный турган кылып, таанымал кылып, а? Наркы бетинде да барбы? Наркы бетинде бар. П. Жаныбар. Кутуга олун бар жогун зорлук тарта берген мына. Өчөт коян, өттөгөн мери мындай эмеспи деп сурагандаргачы. Өзү негизи травма жок, а? Тебеленген. Аны атаңкысында мындай кичине бар мына. Кайсыда? Мына бу тебелengендер. Кана көрбөз коюн жакына. Мына. Билинбейт эле өзү. Эскиден, а? Ооба. Ат жагын көрсөтөлү. Бул жаныбардын казыктары дагы, мүчөсү дагы келишкен экен. Оно бутун аркан кыйып койду эле. Арт жагындагыбы? Жок, мына. Ооба. Келгенде ана. Ону али ничке жипмен ойга айлап койгон арктын боюначы. Жакында эле болду дең, а? Жакында эле болду. Калган проблемабыз жок. Ток ошо жипке кыйып алды бүгүн. Анда бастырчы? Бастырып. Бастырып. Байкап турабыз биздин көрүүчүлөр. Атты. Хандын уругу экен. Сүлүк каранын шеригинин баласы экен. Улагы өтө ишеничтүү дейт. Болду, кайта бер. Жашы
жашы канча болуп калды ака? Жашы азыр 3 асый экен. 3 асый. Бою 1.50 ровно чыгат 1.50. 1.50ге жооп. Жооп. Келесі оштун жин деген барыштар же. Кече өзүбүздөн атсал не көрдүк. Улашканда, качкандары мощный аткан. Мындайча айтканда уже улакты түшүнүп билип калган. Бир жерден алган адам болсо, вообще зор чагып койсо болот шуну же. Мынакей уят кылбайт кыскасы. Уят кылбайт киргенде. Келен улактын үстү турганда ham жылам кетпейт экен. Улакты алгачаш. Жакшы. Өскөн ака бул үйүрдө жүргөнбү? Жок, үйүрдө жүргөн эмес. Охо. Адамга дагы раза жош. Үйүрдө да жүргөн эмес. Үйүрдө жүргөн. Колго да жош деңиз, Колго өтө жош ал. Жанагындай өнөрү жок, Бир нито движениясы жок. Нито өнөрү жок. Болду, кайта бер. Кичине кой берип койсоң болот ошол жерден. Сен алып ал, онча. Урулган жүргөндөр жакшы. Атты көрдүңүздөрбү? Мына кыргыз жылкы, Нокендин эле жылкысы экен. Дагы да мына экранда номерлерге чаласыздар. Жанагындай далили менен алам десеңиздер, текшерсеңиздер болот. Бул эми кимден чыккан, кимден келген бар эле белгилүү. Ордуларынан дагы бир сыйра тегеретип койсоң болот. Бир ордунан. Жаныбар. Негизи эле жакшы аткарыш кыйын. Акчасы дагы жөндү чыгат дейт. Мына элибиз көтөрө ала турган, чабып ойной ала турган, эң кайра ойноп сатып бере турган эле буга чыгат буюрса. Görüyorum, moştan başladı. Mingenle bilnet öz, kapı kendi. Ali kişiye katlarda vurdursan ırıp gayet o. Zılbay tanacağım zaman. Түз барабы топко ака? Барған, moştan барат. Тиштерин дагы бир көрсөтүп койбойлубу? Жақынырақ алып келгенде. Ачыңчы тишин. Шашпастан көргөзөлү. Көпчүлүгү алдап коюп атат экен. Мынаки 3 азы, таза. Эми тишинен түшүнгөндөр, көрөштөр, сайапкерлиңиздерге, атты билгендерге көрсөтүп, жана палбаныңарды алып келип дагы минип көрүп, шашпастан соданы кыла бересиздер. Мына ушундай кыргыз жылкы болду. Хан урукку барат экен. Өскөн ака, бунун акчасын канча дейбиз эми? Бир келиштирип айтыңызчы жана адам тарс эле алып кете турган кылып. Өзү негизи эле шеналарды жакшы коюп келатасыз. Бунда бир жакшы кылып айтың. 180 000 сом кем бар азыраак. Мынакей. Көп эмес. Улагы бар. Улагы мощный, чагып көрөрсүң, не коюм ал. Жакшы достор. Айлоодо улак болот, апар чагып көрдүм. Мынакей. Өтө сонун баа коюлду окшойт. Ой пикириңиздерди жазып калтырыңыздар. Адрес Моукенде, Шайдан айыл өкмөтүндө. Бою 1.50. 1.50 ровно чак. Жер дагы жанагы арык, агат өңгүлдөңгүл жерде тартылып атат. Ушундай ат болду достор. Жогорга койчу бир негизи. Тебинчи бир. Бир тебинип кой бер ошо менен биз чыгарылышыбызды аяктайбыз достор. Мынакей. Узагыраак эле кой бербедиң да. Бир камчылап койчу ойрежен. Бирок негизи жакшы экен, ала качпайт экен, тартканда токтойт экен, чапканда кетет экен. Мына достор, ушундай ат болду. Какы жаныбар. Жеген, ичкени, жүгүргөндөрү, ден соолугу мощный экен. Таза жылкы. Мен өзүм чабып середе улак апарам дедим эле. Амма быйыл кичине ниет бар ушу той кылайын деген. Ошого азондойду стройкаларым жетпей калды да кичине. Улакайым бара албай калып ошоймбу? Ошол эле не кылдым. Болсо көбүнө бербей аткан бөгүнө. Сатпайм эле серек апарам деп. Эми жанагы ишеничтүү көрүп жүргөн аттар ушундай болот да, кой бериш сал кыйыныраак болот. Эми мына элге салынды, буюрса кимиси соода кылса алып кете берет. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.